эми А дегенде эле Ба деп баса калып камай берсек, элдин духу кантет? Мен түшүнөм, эми кээде аша чабуулар болот бул жактан дагы. Бирок сөз эркиндиги деген бар. Мен ал жөнүндө айтпай эле коеюнчу. Жок дегенде суйурмат, адеп акылак, анткени бийликтегилердин мамилеси элдин маанайына кадимкидей таасир этет. Ошон үчүн тигисине жараша мунусу, мунусуна жараша тигиси деп коет. Керкисине жараша кетмеле деген сөз бекеринен эмес. Билем эми. Аша чапканда биз мындай чек-ченин кармаганды билбейт экенбиз. Демократия дедик, бүт президенттерди шылдыңдап, сен дегенге чейин барып атабыз. Кто он такой деп. Отуруп алып, тоонун башында Обама ким болуп калыптыр, койчу ошону дегендер толтура. Ушундай эле экенбиз, эмне кылабыз? Бирок эми бийликке келгенден кийин баары бир сыноо болот деген. Бийликке келгенден кийин жакшылык күтпөй эле кой. Урушкандар көп, наразылар көп, талап койгондор көп. Ошого чыдап бардыгыбыз элге кызмат кылып бербесек анан кантип ынтымак болот. Ошон үчүн деген активисттерден башталган камамай айттым го, аял эркек деп келип турам, депутаттарга жеттик. Мына судьяларга таң калып атам. Айланайын, шайлоо бүткөндөн 3 күндүн ичинде шайлоо боюнча разборкалар бүтүш керек. Бул кодексте бар. Эми мага булар судья маселе баягы Дэвид Коферфилд фокус-мокус көрсөткөн эле бир сыйкырчы көрүнүп калды. Каалагандай мыйзамды калчып атат. Төрагасы келгенде бир корду көлүп жүргөн киши, ошо киши адилеттүү болсо керек деп ойлодум эле. Тилекке каршы ошондой болбой атат. Эми караңыздар, бир депутат кетти, шайлоо 2 жолу. Бирөө кетти, ордуна жөн эле алып келип койдуңуздар. Бул шайлоо комиссиясында да айта турган сөз, эми жаңы келаткан депутатыбызга катты тийбесин, айтпасак дагы болбойт. Срокту 3 күндүктү калыбына келтирип туруп 2 жылдан кийин алып коюп атат. Бар, короли бар, пешкасы бар, бирок пешканы пешка дебеңиздер. Пешка ушундай нерсе, башкаларда жок бир сыпаты бар. Эгер аягына чыгып алса, ал дагы ферз болот. Бирөөнү теңебей, кор тутуп, бийиксинбегиле эле бир кайтар дүйнө деген нерсе бар. Ошон үчүн суранат элем, сыйлашалы, урматташалы. Албетте, бийликте сыйлаш керек, өз жолунда. Бирок элге да бир мээрим, адилеттүүлүк болбосо, кечиримдүүлүк болбосо, кантип анын эгемендүүлүктү сактайбыз? Кептин бары ушунда болуп атпайбы?